Misal аялдар кээде себептүү болуп калат эмеспи? Ошондо себептүү болуп кала турган болсо, анда ихрамга кандай мисал Меккеге жөнөгөндө? Анда ниет кылбай кирип кетсем эмне болот? Эгерде ниет кылбай кирип кете турган болсо, анда билесиздер, ошо бир кой союш керек болуп калат. Же болбосо, жанагы аял тазалангандан кийин кайра чегарадан чыгыш керек. Таиф шаарына чыгыш керек, же Мадина шаарына кайра чыгып келиш керек. Бул эмне умранын шарттары. Ошол себептен бул жерде эмне умрага барганда ошо умра башын жакшыраак болуш керек да, илими жетиштүү болуш керек. Анткени ошо аялды сен ниет кылып кире бергин, ниет кылып кириш керек. Себеби бул ниет эң зарыл нерсе да. Кийин тазалангандан кийин гусул кылып туруп ошол жерде эмне кайра умраны уланта берет. Бирок ошол токтогонго чейин баягы тазалык келинге чейин самын башка нерселерди пайдаланбаш керек деп ошо ажы башчы айтыш керек да. Себеби ошо ажы башчы баргандан кийин ар бир группасындагы эркек болсун, аял болсун, ошолорго жооптуу. Ошолор ибадаты толук болдубу жокпу? Ошого ошол ажы башчысы, умра башчысы жооп берет тугандар. Эми аялдар мисалы, эгерде Кабаны айланып барат, айланып жатканда себептүү болуп калсачы деп аркандай учур болот экен да. Ошондо кандай кылат десе, ошол замат токтотот дагы Кабадан, мечиттен чыгып кетет. Кийин кайра тазалангандан кийин кайра башынан баштап, ошол таваф кылып умра ибадатын бүтүрөт. Андан кийин эгерде аялдар себептүү болуп калган убакытта намаз окуй албаса эмне кылат дейт? Анда эртелик кеч зикирди кыла берет ошол жерде. Мисалы бизде Сафа Марва ажылыкка барганда Сафа Марва мечиттин территориясына кирбейт. Ошол себептен бирок кээ бир адамдар айтат, Сафа Марванын ортосунда басса болот дейт. Бирок ортосунда кээ бир жерлери кирип кетиши да мүмкүн дейт да. Ошол себептен ошол Сафада же Марвада отуруп зикир кылса болот дейт ошол убакта. Эми мисалы мурда Сафа Марва ажыга баргандар болсо билесиздер, ошо Сафа Марванын ортосунда ошо бир эле катар болгон да. Ел аябай көп тыгын болчу да. Кийин ошо меккелик аалымдардын бирөөсү ошо Сафа Марваны кеңейтели деп чыкты дейт да баягы жерде. Неге кеңейтебиз? Ал жер Сафа Марвага кошулбай калат да десе, анан ошо Сафа дөңсөсүн билесиздер, тоонун алысыраактан ошол жерде казып туруп, ошол жерден анализ алды дейт. Баягы тоонун тамырлары болот го баягы жерде. Анан ошол жерде казып туруп, салыштырып көрсө дейт, ошол Сафа тоосу менен ошол тоо бирдей экен. Ошентип анан Сафа Марванын аянтын кеңейтип койду. Алдарчы. Мурда биз 2001 жылдар барганда өтө тар болчу да. Бар эле өтө кыйнала берчү. Азыр өтө кенен болуп калды. Себеби ошол аалым ошол жерде ошону казып анализин алалы деди. Текшерип көрсө Сафа тоосунун өзүнүн тамыры экен. Ошол жерде. Ошентип анан Сафа Марванын аралыгы бир кенен болуп калды. Демек аялдар себептүү болгон убакытта ошо Сафа тоосунда же Марва тоосунда зикир кылып отурса болот. Өзү негизи аял заты себептүү болгон убакытта мешитке киргенге болбойт, билесиздер. Бирок Сафа тоосу мешитке кирбегендиктен ошол жерде зикир кылып отурса болот.